5 жылдык келинмин, бирок нан жабууну билбеймин. Салам барыңыздарга, кандайсыздар? Анда сөз башынан болсун, мен 2020 келин болуп келгенмин. Менин кайнем жаш жана турмуш тиричиликке тың болгон үчүн мен уйкудан туруп аяк-биякты карагы чейин эле эртең менен нанды ненесин окутуп жаап коет. Жай мезгилинде 5-6 да эле жабат, ал эми кыштарда 8-9 да эле. Ал учурда менин эми эле койгонго маалым болот. Мен келин болгонума быйыл 5 жыл толду. Ошол 5 жыл аралыгында көп болсо бир 20-30 жолу гана нан жапкам. Неге дегенде биздин жарым турмушубуз Москвада өткөн. Анан бул жакта көбүнчө кайнем жапкан үчүн анча амчада кайнем жок болуп калганда эле жаап калбасам, а так нан жаппайм. Биз азчылык болгонго бир жумада бир жолу эле нан жабабыз тандырга. А сиздер жумасына канча жолу нан жабасыздар? Жана келин болгонубузга канча болду? Нанды өзүңүз жабасызбы же кайнеңизби? Комментарийге сөзсүз жаза кетиңиз. Быйыл да Москвадан келгенибизге 10 күндөн ашып калды. Эми нан жаап атам. Иши кылып нан жабышты унутуп калбадым экен деп калтырап титиреп зорго жаптым. Балада эле унутпаптым, жаптым. Жакшына эле бирок бир экөөсү аркасын бербей кайшып күшүп жарым жырт эле болуп сынык болуп чыкты. А калганы нормальный болуп чыкты. Тандырга нан жабыштын деле өзүнчө бир түйшүгү бар. Сиз тандырга нан жаапсызбы же духовкагабы? Тандырга нан жапканда аркасы жабышып калбаш үчүн не сүйкөйсүздөр? Лайфхактан жазып кетиңиздер.